Урматтуу ишкерлер, саламатсыздарбы? Оштогу 30 адыр айылынан даяр бизнес сатыла турган холодильник көрсөтөбүз. 10 жыл башта курулган холодильник азыр дагы аябай жакшы абалда турат. Бул холодильник даяр бизнес. Билесиздер, учурда өзү холодильник куруп коюп, ишарага берип пайда иштегендер да бар. Өзүнүн багы болсо, өндүрүш продукциясы болсо, өзүнүн товарын сактап дагы холодильникти иштеткендер да бар. 30 адыр айылында жайгашкан, бул жерде 100 тонналык холодильник, бир жак камерасы 80 тонна, бир жак камерасы 20 тонна. Жалпы 100 тоннага ылайыкташтырылып курулган аябай жакшы 2 агрегат иштейт. Жер аянты 6 сотык, ушул турушунда жери менен, мына навестери менен, ящиктери менен бардыгы сатууга коюлуп жатат. Дарегини сиздерге түшүндүрүп коелу, келиңиздер. Оштогу 30 адыр айылы, көчөсүнүн аты Жакып Бакиров. Тагыраагы ушу Оштон чыгып, өзгөн жака келе жатканда 30 адырдын центрине жеткенде ашкабак саткан жерден өткөндөн кийин клуб бар. Башта мына унаалар нары бери өтүп жатат, Ош Бишкек жолу. Клубтун алдынан эле оң тарапка бурулуп 700 метр жогору көтөрүлүп чыгып келе жатканда мына сол тарапта жайгашкан. Жакып Бакиров көчөсү 23. Дареги демек сиздерге түшүнүктүү болду. Мына бул жерге чоң дарбаза койгон, фура унаасы дагы кирип чыга берет аркасы менен. Жүк алып келип түшүрүүдө, жүк алып чыгууда бемарал кыйналбайт. Холодильниктин алдына мына короого унаалар бемарал кирип бурулуп чыгып кетет да. Анан айланасына мына навес курган, көрдүңүздөр? Мына навес, эндүүлүгү 1,5 метрлик навес көрүп турасыздар. Азыр бул жерде 2000 даана кирип ящик да бар экен, жыгач ящик. Ошол 2000 даана жыгач ящиги дагы кошулуп берилет да. Мына караңыздар, ящиктердин абалы дагы аябай жакшы экен. Бул жак навес дагы эндүүлүгү 3 метрлик эндүүлүктө, 3,5 метрлик эндүүлүктө курулуптур. Чатыры бүт жабылган. Түркүктөрү профиль тугандар, асты стяжка болгон. 2000 даана ушул ящиктери дагы бар. Андан сырткары бул жак тарабына ушу 3 текчелүү навес куруптур. Астына сетка койгон тугандар. Анан сеткага жанагы алмаларды сактай турган болсо, анча-мынча курт жегендери болуп кала турган болсо, баягы экинчи сорт. Аларды кескилеп туруп эле ушул текчелерге сеткага жайып койсо, алмакак болот экен да. Алмакак кылганга дагы аябай жакшы шарт түзүптүр. Мына сеткаларын коюп койгон, көрдүңүздөр? Сеткалар турат ар бир текчеде. Үстүндө да сетка, үстүндө да сетка, 3 катар 3 текче сеткалуу. Чатыр болсо бул жагы мына шифер менен жабылган. Буга чейин бул жерде ошо жаз мезгилинде Туркиядан, Европадан көчөт алып келип, көчөтүн сактап, көчөт саткандар дагы болуптур. Андан сырткары ушу канча жылдан бери мөмө жемиш сактагандар бар экен. Кыскасы бул жерден жакшы эле ишаракы түшөт экен да. Азыр эми мына алдына келип калдык, кире бериш ушул жер, көрүп турасыздар, алдына бул жагына да навес курган. Мына сол тарабында бир агрегат иштеп турат, көрүп турасыздар. Абалы аябай жакшы, муздактыкты ушул берет да. 3 фаза менен иштейт. Агрегат биринчиси, бул болсо экинчи агрегат. Мына, көрдүңүздөр? Мунун дагы абалы аябай жакшы. 3 фаза менен иштейт. Бул жактан температураларды бүт контролдоп коет, болду. 20 тонналыкка бул иштейт. Наркы 80 тонналыкка иштейт. Же экөө бир эле системада иштейт да. Ушу 2 камераны тең муздата берет. Бул жер мына кире бериши. Бул жерде болсо мына чоң эшиги бар. Контейнердин көрүп турасыздар. Эшигин коюптур. Ичкери киребиз. Мына, бисмилла. Биз холодильниктин ичине кирип келдик. Көрдүңүздөр? Полдон потолокко чейинки бийиктик дагы 3,5 метрлик бийиктикте экен. Бул эми холодильник ушул камерасы 80 тонналык да. Төрдө бар, ал 20 тонналык. 2 агрегатка 4 вентилятор иштейт. Көрдүңүздөр мына? Мына 2 вентилятор бул жактагы биринчи көрсөткөн агрегатка иштейт экен. Нар жакта, мына бул жакта 3-үчүсү турат, наркы камерада 4-үчүсү турат. Ошол 2 вентилятор экинчи агрегатка иштейт да. Потологу дагы мына көрүп турасыздар, тыныке менен капталган, дуалдары да бүт тыныке менен капталган. Негизи дуалы сокмо дуал экен. Ичинен 5тик пеноплекс менен жылууланып, анан кийин тыныке капталыптыр да, ичиненчи. Ичиндеги баягы муздактык сыртка чыкпайт экен, мындайча айткандачы. Анан астына дагы 2 катар стяжка куюптур, 40 сантиметр.
20 сантиметрге bir сеткамак таштап туруп стяжка куйган, анын үстүнөн дагы bir сеткамак таштап туруп дагы 20 сантиметр стяжка куйган экен да. Астында бүт поддондор турат, ушу поддондор да ушул боюнча калат да. Ана мына ичкери кириңиздер, буякта 20 тонналык камерасы. Бул дагы мына караңыздар, ичи кенен эле да. Баягы 4-чү вентилятор бул жакта иштеп турат. Көрдүңүздөр? Бүт система тартылган. Анан дагы бир нерсени айта кетишибиз керек. Теги сыртта дарбазадан кирген жерде кранттан суу чыгып турат. Сууну туугандар, бул жак жогору жагы менен айдап келип, мына жагынан киргизип туугандар. Сууну, кадимкидей арыктагы сууну айдап кирип, анан кийин туугандар, ушул поддондордун астынан атайын арык жасаптыр. Ушул арыктар менен мындай змейка болуп, агып туугандар. Змейка болупчу. Агып, анан мына жакка кетет экен. Мына жактан агып туугандар. Мына поддондордун астынан агып барып, анан нар жак чекеден чыгып кетет экен туугандар. Эгер алма сактай турган болсок, мөмө жемиш сактай турган болсок, көптөгөн холодильниктерде челекке суу коюп коет го. Бул жерде андай эмес. Табигый сууну арык аркылуу агызып киргизип койгон. Ошол арыктан чыккан, арыктан аккан суудан мындайча айтканда бул алмалар таасир алат да. Ошондо мындай сочный турат да. Ошон үчүн көп холодильниктерде суу коюп коет го. Бул жерде суу коюп коймой жок. Суу биягынан кирип, нарагынан чыгып, өзү агып турат. Ушундай системада жасаган да. Көрдүңүздөр? Жүрүңүздөр эми сыртка чыгайлы. Колдон келишинче эми сиздерге тартып көрсөтүп атабыз. Бул холодильникти ээси 10 жыл иштетиптир. Бул эми жылда иштейт экен. Күздө башталат, ошону менен туугандар ушу жайга чейин иштетесиздер. Жай мезгилинде гана бир аз туруп калбаса, башка убакта муну иштете берсе болот. Анан баягы муздак сактай турган анча продукцияларды өндүргөндөр да бул жерде иштетсе болот. Анан мына жанында бош месте турат. Навестин ордуна башка курулуш кылып, бул жерге бир кондитердик цех, дагы бир башка цехтерди ачып, бул жерге өндүрүш кылса болот экен да. Жер аянты 6 сотук. Шашылыш түрдө бул даяр бизнести $130,000 сатууга койду. $130,000. Болобу туугандар? $130,000 кеми бар, документтери бар, бар экен. Сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Ушул турушунда туугандар. Жана көчөт саткандар деле, мына көчөттөрдүн баннерлери турат. Европадан, Түркиядан алып келген көчөттөрдү ушул жерде сатышат экен да. Жазында. Анан бая сатылбай калганы болсо, жайында деле бул жерде ушу муздак температураны коюп койсо, көчөт кыштагыдай уктайт экен дагы, ушу жайы менен тура берет экен да. Ошон үчүн бул холодильниктин баягы перспективасы негизи жакшы да. Азыр эми багбанчылыкка, дыйканчылыкка, өндүрүшкө көп көңүл буруп атабыз. Бул жакта мына кран турат. Кранттан суу чыгат экен туугандар. Бул жактан. Мынакей, көрдүңүздөр? Суу бар. Ушул туугандар, көрдүңүздөр? Биз телефон номерларын экранга жазып койдук. Ошол номерларга азыр чалып тез арада сүйлөшүңүздөр. Колдон чыгарбаңыздар. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.